Мекендештер жанакы 90 күн боюнча, кээ бир айтып атат 30 күн, кээ бир айтып атат 90 күн деп. Бул жерде 30 күндү 90 күндүн күтүштүн кереги жок. Канчалык эрте эмгек келишим түзүп, эрте бастырсаңар ошончолук жакшы да өзүңөргө. Миграционкаңардын аркасына штамп басылган күндөн баштап ошо 90 күнүңөр канча күндө бастырдыңар ошо штампты, ошо 90 күнүңөр заморозка болот. 10 күндөн кийин бастырсаңар ар жакта 80 күнүңөр калат. 20 күндөн кийин бастырсаң ар жакта 60 күнүңөр калат. Ошон үчүн эртерээк бастыргыла. Штамп бастырганда силердики уже вы имеете законное право находиться на территории России дегенди билдирет да. Ортодон форс-мажор болуп там 1-2 айдан кийин кайра чыгып, кайра кирсеңер дагы эч кандай проблема болбойт. Азыр миграционный картанын аркасында штамп жок, чыгып кайра кирсең выдворение басып коюп атат. Анан жана кээ бир мекендештерибиз айтып атпайбы? Мен 25 чыгып кеткем, 26 кайра кирдим, кайра кирерим менен эле 2 күндөн кийин реестрге түшүп калдым деп. Бул жерден ар бир адам өзү индивидуально эсептеш керек да. Эгер силер 25-жылы канчалык вне правового поля жүрдүңөр, 90 күнүңөр өтүп кетип, дагы 90 күн, 100 күн, жарым жыл жүрүп салган мекендештерибиз бар. Ошондой болсоңор, силер келсеңер кайра эле түшө бересиңер. Аны юрист менен сүйлөштүк, ошо юрист дагы ошону талкуулап берди да. Андай жарандар 2027-жылы кирип эле дейт. Январдан баштап полный документтерин топтоп, анан реестрге түшпөй жакшынакай жүрсө болот дейт. Азыр мен могу жерде дагы бир рилс калтырып коем. Ошо менен онлайн запись алып, аракет кылып. Я понимаю, свободный окошкалар жок, бирок 12ден кийин аракет кылып, ОВМге запись алып, менин каналыма кирсеңер, тоже кандай документтер керек штамп бастырганга ошолор бар. Очередь алып, эртерээк штампыңарды бастыргыла. Канчалык эртерээк бастырсаңар өзүңөргө жакшы.